Текшеріп айтса күлесіз. Ошоның барлығы доказ етіліп тұрған болса, прокуратурадан қошу бұл қамаш. Мен не сізді алдыңызда не подчиненныйыңыз, мен үшін мен алдымда сіз қалып сөйлеп отырсыз. Мен де сізге әрбір районға бар, әрбір шаһарға бар, круговой бар, көрсетіп жүрішу керек. Үлгі алып іштемейсіздер. Спортивтік жерлерде жүре береді, чистый жерлерде жүре береді, камуфляждерде жүре береді, жыламбашта жүре береді, баяғы шляпасында киіп жүре береді. Но зато результат работает, тура. Самый главный результат работает. Мына осы жағын берген үлгі алсын, тұрып қойыңыз. Ноқат райондық кадастр мекемесінің 26 жаштағы қызматкері УКМК тарауынан жиын учурунда кармалды. Ага 1,5 гектар жер тилкесин мыйзамсыз берүү фактысы боюнча айып тагылууда. Бул тууралуу Ош шаары жана Ош облусу боюнча жетекчилер менен өткөн жыйында УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев билдирди. Кадастрдын специалисти чакыртылат эди. Алайбек уулу Эрмек бар ошо. Берген жок. Өз ачык. Узеркетчи. Так, ушел. Так, сен кадастрда иштейсиң? Ооба. Не болуп иштейсиң? Специалист микрофон койчу. Специалист болуп иштейсиң. Канчага чыкты? 26-да. 26-дасың. Эми жүрсен жанагы 1,130 гектар, почти 1,5 гектар жерге тур емес кызыл китеп берип койдуң. Ушундай болду? Тур деп бергенбиз. Эми ошо жерде справка берип коюшат. Тур эмес берген, Алайбек уулу Эрмекти жооп тартышыбыз керек деп. Мисалы. Şu iş boyunca пояснение бериңизчи, мына справканы сиздер бериңиз, туурабы? Мен бул атай чыктым. Башка контурдагы Сиз микрофон айтып. президенттин башка контуруна чыккан жердин материалдардын негизинде булар башка жерге мыйзамдаштырып кызыл китеп берип коюшат. То есть башка чыккан жерди номерлерин башка жерге номер присваивать этип салышат. Так точно. Так, ушундай болду. Onun гидродинамик корпусуна негизи картограф барап белгилеп берген да. Ешқандай картограф барап гидродинамик корпусуна таянып жасап бергенбиз. Гидрозен кадастрына карайбы? Жок. Гидрозен, значит, гидрозен виноват деп атасыз? Бул жигит 130 ганы такыр эле башка площадьты номерлерин коюп берип салган. Туурабы? Туура. Иш козгодуңарбы? Так точно. Алайбек уулу Эрмекти Койбербекти алып чыккандарын продолжать этип. Тез арада бүгүн эгерде ошонун баардыгы доказ этилип турган болсо, прокуратурадан кошо бул баланы камаш керек. Мына каалаган жерге каалаган номерди кое берип, 1,30 1,5 гектар жер салып берет. Уктун буулу ошону жазалануу лазым. Давайте азыр эме ККМ алып чыктылар, эмеге өзү тергейтилер. Биринчи карагыла бар, такта ККМ мени карагыла, тактагыла, макулбу? Күнөөсүз болуп жүрбөсүн, тактал. Күнөөсүз такталган болсо, прокуратура менен кошуп туруп, бүгүн эле заключить бастырат. Забирать. Также получены сведения об участке вышеуказанных действиям бывшего главы Зулкуевской Алякмыды Мурзатулова Советбека Сыбытовича. Назаевский Мурзатулов. Берди. А сиздер бердисиз. Да, Зулкуев айыл өкмөтүнүн мурдагы башчысы Мурзатулов Советбек Сыдыкович, бул кишини алып чыкты. Алып чыккыла, разберитесь. Эгерде күнөөсү боло турган болсо, бул кишини камалды. Жыйындын жүрүшүндө Өзгөн райондук салык кызматынын жетекчиси жана Кара Суу райондук салык кызматынын башчысынын орун басары кармалды. Мындан тышкары Өзгөн районунун сот органынын бир кызматкери жана паспорт бөлүмүнүн бир өкүлү камакка алынды. Алардын мыйзамсыз иш аракеттери боюнча тиешелүү чаралар көрүлөт. Өзгөн райондук сотунун канцелярия бөлүмүнүн башчысы Исаев деген барбы? Сиз Өзгөн райондук эмгек социалдык каапсыздоо жана миграция башкармалыгынын башчысы Сагынбаев деген барбы? Сиз жана башка адамдар кылмыштуу келишимге барып, акча сыйлыгы үчүн чет элдик жарандарга жана жарандыгы жок адамдарга Кыргыз Республикасынын аймагында төрөлгөндүгүн тастыктаган жасалма соттун чечимдерин Өзгөн райондук сотунун атынан системалуу түрдө мыйзамсыз беришкен.
жасалма чечимдердин негизинде аларга мыйзамсыз түрдө Кыргыз Республикасы жарандыгы берилген. Силер билип жатсыңар эмне кылган? Кыргыз мамлекетинин Кыргыз Республикасы жарандыгын силер жасалма справкалар менен сатып аласыңар. Ал боюнча маалыматым жок экен, бүгүн чакыртып келдим. Так, ККМ алдыдагы тергөө башкарат. Эгерде адамдардын ушул мына справкада көрсөтүлгөн күнөөлөрү тактала турган болсо, сразу подстраивать. Все, забирайте проблему. Чыгыңыз. Өзгө Калибек Зулмуха. Вот его надо проверить. Он Карасуда да вышел. Күлгөнүз, эмне күлүп атасыз? Не текшербейсиңер күлөсүз. Значит, вам радостно, да? Независимо от того, что там ваш брат является депутатом, и ваш родственник работает у нас, будем, если выявлять какие-то нарушения, посадить. Не надо улыбаться. Я своих даже родных сажаю, не только вас. Туарва, Özgür, начальник. Gördün mü sen kulübede? Nад тобой смеется он. Над тобой смеется он. Стоит и смеется. Заведи его сейчас, посадите его. И проверь. А потом посмотри, как он будет смеяться. Даже у него моральной ответственности нет. Не то, что там, как государственный служащий, он не имеет себя вести здесь. Меня айтып отсам күліп отады. Надо мной что ли смеются? Так, представьтесь. Алматов Абдуали, Карасу, жетекчінің орынбасары. Так. Жетекшіңіз қаяқта? Жетекші Абдулда болчу. Қаяқта? Абдулда. Абдул деген не деген? Отықаға шықтық. Я. Отықада болчу да, Отықада. Так, Аким, Карасуйский район. Айтып беріңіз, қаяқта? Товарищ генерал, центральный аппарат ККМД, главный следственный управление Сурахта. Сурахта. Так точно. Да. Вот так вот. Шүйтіп айтпайсыз. Қаяқта от было? Отпускада. Мына, Аким айтып отады. Карасу районунун начальниги центральный аппаратта ККМД Сурахта dedi. Турабы, Аким? Так точно. Вот так. Ким мынау Карасу районунун замначальнигин алып чыкканчы. Проверьте его тоже. За то, что он врет. За то, что он неправду здесь говорит. Мен не сіздің алдыңызда не подчиненныйыңыз, мен үшін мен алдымда сіз қалып сөйлеп отырсыз. Текшерге деген жақшылар. Ана неме, кім? Начальник что отдела, кім біле? Фамилия? Үмітәли. Үмітәли. Оны шығарғандардың әрбіріне сен жол бересің. Ұқтың ба? Әрбірін тоқтап текшерге. Сегодня вот сейчас час, через 5-6 вечера, 5-6 часов мне ТЗ отправьте. По каждому из них. Какие меры приняли по отношению к ним. По каждому из них. Идите давай занимайтесь. Не сидите здесь. Генерал-полковник Камчыбек Ташиев жогорку кеңештин жана жергиликтүү кеңештердин депутаттарын кадр маселелерине кийлигишпөөгө чакырды. Атайын кызматтын төрагасы кызмат орундарын тааныштары үчүн сураган айрым депутаттардын ысымдарын да атады. Жогорку кеңештин депутаттары, жергиликтүү кеңештин депутаттары мамлекеттик органдарга кийлигишүүсү. Урматтуу мамлекеттик орган жетекчилери, силердин мамлекеттик иштерге эч ким кийлигишпеш керек. Жогорку кеңештин депутаттары келип алып, тигини кызматка кой, тигини кызматтан ал. Жергиликтүү кеңештин депутаттары чогулуп алып туруп, муну коюп бересиң, муну алып бересиң деген токтоткула. Андай болбош керек. Жогорку кеңештин депутаттарын конкреттүү түрдө кайсы кадровый вопростарга кийлигишкендиги боюнча менде бардык справкалар бар. Эгерде дагы кайтканда бере турган болсо, biz конечно, мамлекет тарабынан кайсыбир деңгээлде чечимдерди кабыл алабыз. Мага берген маалымат боюнча Арматова Надира Азимовна постоянный кийлигишет экен. Ноокаттык райондук образование башчысы Тажибаева Назика Кадралиевна боюнча является подругой Тажибаевой. Не допускай. Кто? Кто? Ошол эле райондо жогорку кеңештин депутаты
Марико, алдарында ошо келип алып туруп, рейстин башчысын кой, башканы ал деп кийгише деген. Не допускать никого. Депутат Примов деп атат. Оказывает влияние на главу Акима Чогалайского района Шамрханова, в результате которого на должность главы Хашкасуйской сельской управы был назначен Нышанбаев Болотбек Нуралаевич. По Карасуйскому району Толёнов Даниил Эрмекович на протяжении долгого времени предпринимает попытки назначения на должность земельного специалиста мерии города Карасу, под контролем земледельцев. Узгенский район Урман Улугбек Зулбухарович на должность главы Башкирской сельской управы был назначен Сайпаев Нурамбек Джанубекович. Примов, Сарыбашев, кадровые и организационные вопросы вмешиваются постоянно районного уровня. Иначе публично айтып коюю. Урматтуу жогорку кеңештин депутаттары, айрыкча биздин урматтуу депутаттар, жерлерге барып, жергиликтүү бийлик органдарына кайсы бир шарттарды коюп, өзүңөрдүн кадрларына урнотом дегенди унут кылат. Андай болбойт. Жол бербейбиз андай бардакка. Соңку учурда Ноокат районундагы Каракой жайлоосуна келген туристтердин саны арткан. Бирок эс алуучулар үчүн жетиштүү шарттар түзүлө элек. Ушундан улам жайлоого алып баруучу жолду толук оңдоо жана келген коноктор үчүн ылайыктуу шарттарды түзүү зарылдыгы белгиленди. Биз чечим кабыл алдык Каракой жайлоосуна кетүүчү жолду толук бойдон асфальт кылуу боюнча. Мен мына бүгүн көрүп келдим. Бүгүн эле жумуш барып текшеришет, проектлерди түзүп даярдай башташат. Карабой барып эки жака ача бөлүп кетип турбайбы? Бири да түз кететиге, бири сол жакка кетет. Экөөнү де ошо асфальтташ керек. Анан кийин шарттар түзүш керек. Ал жерге жанагы эле көп канализация тартыш керек. Так цивилизованный соң. Ошол жердеги бардык хоз субъекттердин отчёттуктарын алыш керек. Бул өтө маанилүү маселе да. Бул өтө маанилүү маселе. Баягы биз завод салабыз, фабрика салабыз деп кыйналганыбызды ушул туристтик жагын өнүктүрсөк дагы өтө чоң каражат тапсак болот экен. Ошол жагын өзүбүз келишибиз макул. Жардам беребиз аким менен кошо, губернатор менен кошо жерине чыккыла, сунуштар даярдагыла, мамлекет тарабынан президентибиз айткандай керектүү акча каражатты бөлүп берейли. УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев жыйындын жүрүшүндө Ноокат шаарынын мэрине сын айтты. Ал Ноокаттагы айланма жолдун абалына токтолуп, көптөн бери оңдолбой келе жатканын белгиледи. Жергиликтүү бийликти башка шаарлардын тажрыйбасынан үлгү алып, тургундар үчүн ыңгайлуу шарттарды түзүүгө чакырды. Ошону менен катар шаарды өнүктүрө, мэрдин түздөн түз милдети экенин эскертип өттү. Мени урматтуу президентибиз айтты, элди чогултуп, жетекчилер чогултуп ушу тургузуп бир айтып койчу ошону. Ушундан үлгү алсынчы. Мына Ош шаарынын мэринен үлгү алсынчы, туруп коюңуз. Мына. Ушул Ош шаарынын мэринен үлгү алсынчы. Бул да уш пияшик баардык көрсөтөт. Көрүп атасыз. Саат канчада турат? Канчада иштейт? Кылган иштеринин жыйынтыгы. Мына бүгүнкү күндө эгерде ушу Жеңишбек Тоторбаевди Ош шаарынын мэрлигине биз алып кетебиз дейли, Ош шаарынын ээлери эмне болот экен? Эч ким бербейт. Бул бир күн спартак жөнүндө жүрө берет, жинсы жөнүндө жүрө берет, камуфляж жөнүндө жүрө берет, жылаңбашта жүрө берет, баягы шляпасында кийип жүрө берет. Но зато результат болот да, сам главный результат работы. Бүгүн жакшы кичине галстуктар. Ноокат шаарына сыйып атасыз, жакшы деп атам деп атасыз, үлгү алып атасыз, үлгү алып атасыз. Айым үчүн мына бүгүн эртең Ноокатка барып келдим. Баягы бүткөн жолдун ортосундагы Кургабай ошол эле. Эмне үчүн? Жо, эмне үчүн ошол жерди сиз разделение этип жаштарга койбойсуңар? Эмне керек сизге? Айтыңызчы. Биринчиден ошол жерде тегеректеги жеке иштерди курулуштарды алышыбыз керек. Жок, токтоп туруң. Сиз курулушта айткан жок, мен курулушка мен өзүм келдим. Анан сиз күчүңүз жетпейт. Мен сиздер болгон ишти, колуңуздан келген ишти сурап атам. Эмне үчүн Ноокат шаарынын жолуну мына былтыр президентибиз тапшырма берип, биз 3 айдын ичинде ошол жерде күнү-түнү жүрүп бүтүргөнбү? Эмне үчүн ошол жердеги центральный көчөдөгү Кургабай до сих пор, мына азыр мен барып көрүп келдим, эртең ошол жерде турат бозор. Эмне үчүн? Мен десе ар бир районго барып, ар бир шаарга барып, Кургабайга барып көрсөтүп жүрүшүм керек. Үлгү алып иштебейсиңер өзүңөр. Түтмөйүнчө отура бересиз. Эмче иштебейсиз? Мына кечеде биз көргө барганда көрсөттүм эле, башка көптөгөн
шаар районда уже кыймылдап иштеп атышат. А сиз кайсы туруп отурасыз кыймылдабастан? Бүгүн Ош облусунда жетекчилер менен өткөн жыйындан кийин министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев Ош шаарынын мэри Жеңишбек Токторбаевке автоунаа белекке тапшырды. Бул унаа президент Садыр Жапаровдун атынан берилген. Камчыбек Ташиев өз сөзүндө атылган белек мэрдин натыйжалуу жана ийгиликтүү ишмердүүлүгү башка мамлекеттик жетекчилерге үлгү катары баалагандыктан берилгенин белгиледи. Мен бир маселени силерге айтып коеюн. Мындагы президентибиздин поручениясы менен. Бул машинени биздин урматтуу президентибиз Садыр Кожоевич ушу жакшы иштегендиги үчүн деп Ош шаарынын мэрине белекке берди. Так. Ош шаарынын мэринин бүгүнкү күндө жасап аткан жумуштары президентибизге жагып атат. Президентибиз айтып атат, башка мамлекеттик органдарга дагы үлгү болсун деп. Аларга дагы берейин деп. Бергенде дагы бул белекти урматтуу президентибиз жеке өзүнө берсин деп атат. Өзүнө менчик катары беремин деп ушуну жеткизип кой деп менен сурадым. Ошондо бир кол чаап коюңуздар. Жакшы иштеңиз. Мындан кийин да жакшы иштеңиз. Мына жылда бирден белек алып турсаңыз Кудайга жакшы болот. Минип кетесизби? Өзүңүз кана миниңчи. Кайда? Сиз машинаңыз көрсүн да мына айдаганыңызды. Мен кетип калайын, анан бул кетсин, мен машина туруп калам. Айбек Исабеков, Самирбек Тойчубаев, Регион.